Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда саясаттын оюндары токтобой жүрүп жатат. Туугандар, президенттик шайлоого дагы аз эле калды. Ошондуктан Кыргызстандын жаңы президенти ким болот, кийинки президентибиз ким болот деп суроо берген адамдар көп. Негизинен азыркы президент Садыр Жапаров экинчи мөөнөткө дагы даярданып жатат. Ал экинчи мөөнөткө барарын өзү дагы айтып жүрөт, анын тарапташтары дагы айтып, Садыр Жапаров экинчи мөөнөткө өзү өтөт. Анткени азыр элдин 95% Садыр Жапаровду колдойт деп жүрүшөт, туугандар. Анан ушул шайлоого Камчыбек Ташиевдин барары дагы суроо болуп жатат. Анткени билесиздер, эки дос урушуп кеткенден бери Камчыбек Ташиев азыр эч кандай кызматта эмес, ал азыр саясаттан сыртта. Бирок Камчыбек Ташиевди билесиздер, ал дайыма саясаттан көпкө алыс кетпеген. Ошондуктан ал бир күнү жарылса керек, анан кийин президенттик шайлоого аттанат деп жүрүшөт, туугандар. Бирок азыр Камчыбек Ташиевди кароолоо иштери аябай жүрүп жатат. Алардын канча пайызы чын, канча пайызы жалган билбейбиз, туугандар. Анткени азыр эми Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун досу эмес, душманына айланды. Ошондуктан дагы Садыр Жапаровдун тарапташтары, негизги азыркы ушул бийликти колдогон адамдардын бардыгы Камчыбек Ташиевди жамандап жатышат, туугандар. Эгерде ошол Камчыбек Ташиевди коррупционер жана башка деп азыр күнөөлөп жатышпайбы? Бирок азырынча андай деп сот чече элек. Эгерде сот дагы ошондой деп Камчыбек Ташиевди күнөөлүү деп тапкан болсо, анда Камчыбек Ташиев дагы албетте камалышы керек. Ошондуктан азырынча Камчыбек Ташиевдин канча күнөөсү бар билбейбиз, туугандар. Бирок бул жерде ошондой эле Адахан Мадумаров дагы президенттик шайлоого барарын айтып жатат, туугандар. Адахан Мадумаровдо дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болгондой. Анткени эгер Камчыбек Ташиевди сот чындап эле күнөөлүү коррупционер деп тапкан болсо, туугандар, анда албетте Садыр Жапаровго дагы элдин ишеними азаят. Себеби, туугандар, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бир эле адамдай болуп Кыргызстанды башкарып келген. Садыр Жапаров президент болгондон кийин Камчыбек Ташиевдин ар бир кылып жаткан ишин, ар бир басып жүргөн кадамын билиши керек. Албетте ал билген. Анда эмне үчүн Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен урушуп кетмейинче эч нерсени айтпаган, экөө бөлүшүп жеп жүрүшкөндүр да деген суроолор пайда болуп, элдин ишеними албетте мурункудан азайгансыды. Адахан Мадумаров дагы көптөн бери саясаттын таласында көрүнбөй калды эле, бирок жакында эле ошол Эрнис Кыяздын YouTube каналында маек берген экен. Ал жерде көпчүлүк адамдар Адахан Мадумаровду колдоп ой пикирлерди жазып жатат, туугандар. Ошондуктан Адахан Мадумаровдун рейтинги дагы көтөрүлгөндөй. Себеби азыр адамдардын көп нерсеге көзү ачылып, кимдин ким экенин билип калды. Бирок эми, туугандар, көрүп турарбыз, Ташиев, Мадумаров, Жапаров азыр үчөө ушул президенттикке бара тургандардан. Эгерде ушул үчөө кандидатурасын койгон болсо, сиз кимди колдойт элеңиз жана Кыргызстандын кийинки президенти ким болушун каалайт элеңиз? Ошол жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар, туугандар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.